каршы Рахмет командасы Қазақстандын Ақтөбе шаарынан келген. Беттен чыккан болчу, андан кийинки оюндарда Кирилл Ермолов чыгып келген. Азыр болсо гол. Ақтілек Есеналиев концентрациясын жоготуп алды. Баев 10-чу, Абдурахим Данияр 9-чу номерде. Кезектеги дагы бир гол. Бул реттагы иликсиздин толук келе албай жаткан сыяктуу. Мына карасаңыздар, өтө идеалдуу өндүрүш орун алды. Абдурахим түз эле ушул жерден соккуну көрөбүз. Гол! Ушул жерде Актай Таштанов мына өзүнүн өнөктөшү Рашмалиевден, Абдурахимден топту алды дагы. Мына карасаңыздар, солго бир кадам, эки кадам узуп туруп, андан кийин өтө керемет. Таштанов болсо мүмкүнчүлүк беришет. Азыр Дабдыбач менен бирме-бир жана эки оюнчу бир Дабдыбачка чыгып келди дагы. Голду болсо кандай идеалдуу пас, алимий пасты чыгарып берген Руслан Ургенишбаев. Азыр 3-1 менен буга чейин Ромбик жакшылап каратышкан. Азамат Дөөлөткелдиев Кайрат Кубанычевдин Дарбазачыга дээрлик анын жанында туруп. Карасаңыздар, пас берилди. Ушундай бутуп сокку Кирилл Ермолов берилип баштайт. Сокку жакшы номердеги оюнчу бул Нурканат Бактияров. Нурканат түз эле Кирилл Ермолов Азамат Данияр чыгып кеткен. Сокку затканга мүмкүнчүлүк берип коюшту. Эковдон өтө кубаттуу соккусу бар. Сокку инспектор азыр өтө жакшы Кайрат болсо, орто жолдон топ жоголгон. Сокку затууга мүмкүнчүлүк бар. Экинчи ирет. Жок, экинчиси. Жана тоочу күрөштө азыр ийгиликтүү болуп чыккан. Өтө көп болуп калды. Кайрат Кубанычев сокку. Кайрадан ордуна барганга жетишти. Алыстан сокку рикошет. Күчөп келе жатат. Сокку. Газесин агышпай ишке ашырган болчу. Каршы чабылган күчүлүк жок. Дагы бир чабуул Кирилл Ермолов. Андан ары башкача акыркы орунду алган командалар 7-8. Мирлан Жолдубаев гол. Мирлан Жолдубаев мына 2 жыл мурда Сан-Ситинин курамында чыныгы лидер оюнчу болчу. Сонун Денис Амандыкулдун пасын андан аруланып кетти. Топту алды дагы Мирлан Жолдубаевга сонун ашырып берген эле. Азыр болсо гол эмес. Дагы сокку зата турган мүмкүнчүлүгү бар болчу. Нурканат Бактияровда азыр топ менен сол тараптан сокку. Албетте. Ой, кандай оңой кирип кетти. Сокку! Кирилл Ермолов. Дарбазачыны Кирилл Ермолов эмес, Ақтілек Есеналиев турат. Ага каршы азыр мына сокку. Ошентип Азамат Арыстанов гол киргизе алган жок. Дөөлөткелдиев. Анын соккусу гол. Бул Мирлан Жолдубаев. Командадан Нурканат Бактияров кирди. Анын соккусу гол. Нурканат Бактияров. Ышкырык жаңырды, жана гол. Эч кандай маселесиз. Актай Таштанов дагы кубаттуу сокку менен. Ал учурда азыр Алишер Серсенбаев. Алишер Серсенбаевдин тепкен тобу гол киргизсе, анда жеңүүчү аныкталат. Дал ошондой стиль экисина Кыргыз Республикасынын футзал ассоциациясынын кубогунда коло байгенин ээси.